Адас курсу. Менин семинарларым тууралуу бир таң калтырарлык окуя болду. Мынчалыгын күтпөдүм эле. Кыскасы биз семинар өткөргөнбүз. Бишкекте ошто билесиздер, тагдырда тандоо мүмкүнчүлүгү барбы деп. Бул семинарга катышкан бир эже кийин Адас курсуна жазылып, Адас курсунда окуп атат азыр. Семинардан улам, таасиринен улам бир фидбек айтып коеюн деди. Уксам, бул эже ыр жазат экен, ырлар топтому бар экен. Мен тагдыр түшүнүгүн сизден уккандан кийин семинарда келип тагдырга байланыштуу бардык ырларымды өрттөп салдым дейт. Эмне үчүн десем, мен тагдырга байланыштуу жазган ырларым адамдарга мотивация бербейт, тескерисинче аларды чөктүрө турган, аларда бир тандоо мүмкүнчүлүгү жок экендигин, капаска камалып жашап өтүүнүн аты тагдыр экендигин жана буга моюнсунуу экендигин табыштаган, ошол түшүнүктү адамдарга мындай бир сунуштаган ырларым болчу дейт. Мен булардын баарын өчүрүп салдым. Биринчиден, тагдыр андай эмес экен. Мен муну семинардан кийин үйрөндүм дейт. Эки, адамдарга жашоосуна бир үмүт бербей турган, алардын маанайын чөктүрө турган, жашоого болгон кызыгуусун азайта турган нукта жазылган ырлардын аларга дагы зыян берип коюшунан коркуп ырды өчүрүп салдым дейт. Негизи эле биз бардык тармакта болгондой эле диний тармакта дагы түшүнүктөрдүн туура эмес жайылып кетиши, туура эмес жоромолдонуп элге сиңип кетишин билип ала турган индикаторлордун бирөөсү менимче ырлар. Мен дагы эстрада ырларынан кээде ушундай нерселерди көп угуп калам арасында саптарынан. Атын айтпай эле коеюн, жаңылбасам Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти деген наамы бар. Бир киши пандемия убагында бир ыр чыгарган экен. Ырдын башталышы о жараткан барекенин билгиздиңби деп башталат экен. Ырдын ортолорунда ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деген саптар бар. Ырдын жалпы маңызын карап көрсөм, Кудай Таала биз көбүп кеттик эле, чектен чыгып кеттик эле, ачууланганынан, жини келгенинен өзүнүн бар экенин билдирип коеюн деп, мындайча айтканда, силерди бир өпкөңөрдү үзүп койбосом, сәл көбүп кеттиңер, көп жиниме тийбей жүргүлө ама дегендей кылып, Кудай вирус жөнөттү, анан адамдарды коркутуп койду, жөн жашагыла мындан кийин дегендей маңызды экен. Бул Курандын Кудай таанымына, Куранда Алла Таала өзүнү тааныштырса, кандай сыпаттагы бир зат болсо, буга толугу менен карама каршы. Кудай өзүнүн кыла турган нерселерин сырттан эч кандай таасир албайт. Мисалы, адамдар бузулуп кетип, андан таасирленип, мен ондо ой пикирим өзгөртөм. Же бирдемке жакпай калганын сезип калып, жок, анда мен силерди анда мынтип коем дегендей бир сырттан келген таасирден улам Кудай өзүнүн чечимдерин, ой пикирин өзгөртөт десек, биз Кудайга чоң акарат кылган болобуз. Бул Курандын же аналитикалык философиянын Кудай таанымына толугу менен карама каршы. Демек, Адас курсу өзүнүн мөмөсүн берип атат, семинарлар өзүнүн мөмөсүн берип атат. Каалоочуларды күтөбүз.